Камыр холодильникте турганга чейин биз начинкасын даярдап алышыбыз керек. Бул жерде менде уйдун эти, жана койдун майы, жана пияз баардыгын майдалап туруп алабыз. Куркума менен паприка коштум, татымына жараша туз жана өзүңүздөргө жаккан специялерди кошосуздар. Кара мурч жана өсүмдүк майы баардыгын жакшылап колдо аралаштырып чыгабыз. Этти биз мясорубкадан чыгарбашыбыз керек. Аны колдо туурасак аябай даамдуу болот. Мынакей 2 саат өттү. Эми биз камырды жайып баштайбыз. Камырды жайып алдык. Өтө жука, өтө калың эмес, орточо кылып, өзүңүздөр көрүп тургандай кылып
кесип баштайбыз. Камырдын чоңдугун өзүңүздөр карайсыздар, кандай сиздерге ыңгайлуу. Мынакей кесип алдык. Эми фарштарды салып баштайбыз. Фаршты салып алгандан кийин мына видеодогудай кылып түйүп чыгабыз. Мынакей достор, биз түйүп алдык. Эми бир жумуртканын сарысына кичине сүт кошуп, үстүн шыбап чыгабыз. Үстүнө өзүңүздөр каалагандай сейдана же кунжут сепсеңиздер болот. Биз духовкада 180 градуста 40 мүнөттө бышырып алабыз. Достор, мынакей биздин самсыбыз дагы даяр болду. Аябай даамдуу, аябай аппетиттүү, аябай жумшак болду. Мынакей самсылардын аркалары дагы аябай сонун болуп бышты. Азыр мен сиздерге самсыны ачып көрсөтөм. Көрүңүздөр, камырлары дагы кабат-кабат болуп, аябай сочный болуп бышты. Достор, силер дагы жасап көрүңүздөр. Эгерде рецептим жакса, анда комментарий күтүп калам. Каналыма жазылганды унутпаңыздар.